Дүйнө жүзү билим берүү санарип технологияларына басым жасап, бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөр санарип технологиялар аркылуу билим берип келүүдө. Кыргызстандагы бул процессте артта калбай аракет жасап жатат. Өлкө боюнча бардык мектептер интернет менен камсыз болууга жетишти. Санариптештирүүнүн алкагында бир канча долбоорлор иштелип чыгып, бир топ мектептер санариптик форматтагы окуу китептери жана программалары, окуу техникалары менен жабдылды. Бишкек шаарынын Тоолук Молда атындагы номер 71 мектеп интернаты санарип мектептердин бири. Менин жашоомдо санарип кандай ролду ойнойт? Бүгүнкү күндө өзүм кесип мугалим болгондуктан санарип бул мугалимдин ишмердүүлүгүн жеңилдетти десек болот да. Бул санариптештирүүнүн өзгөчөлүгү бул адам баласына абдан ыңгайлуу. Бардык жактан бизге так маалыматтарды биле алабыз, өзүбүз каалаган максаттарга да так маалыматтар боюнча бара алабыз. Бул жерде да окуучулар ошо келип атышат, китеп алган. Бул жерде бүт көзөмөлдөнөт да, мисалы үчүн ар кандай болуп калат да, кээде балдарчы. Тартип бузуулар болуп калган учурлар деле болот. Ошол кезде мындай келет, ата-энеге да көрсөтөбүз, доказать этип бере алабыз. Ушунун баары жакшы да, ыңгайлуу. Санарип мектепте эң биринчи бул окуучулардын коопсуздугу. Номер 71 мектеп интернатта көзөмөл видео камералар бир эле мектептин кире беришинде эмес, ар бир класста орнотулган. Мына бул видео көзөмөлдөн биз азыр ар бир класстарда эмне болуп жатканын байкай алабыз. 2019-жылдан бери санариптештирүү иштери алгылыктуу ишке ашып жатат мектеп интернатыбызда. Бүгүнкү күндө жалпысынан биз дээрлик көпчүлүк жагын электрондоштурулган мектеп деген формат көтөрүлт деген ниетибиз менен акыркы 2 жылдан бери ушунун үстүнөн иштеп келатабыз. Андан сырткары биздин билим сапатын арттыруу, ошол эле маалда баягы администрациядагы иштеген завучтардын барып сабактарды көзөмөлдөө, ошол жерге отуруп алып катышуу, азыр электрондоштурулган дүйнөдө биз да артта калбайлык деген ой менен ар бир окуу классыбызга, кабинеттерибизге IP камераларды былтыркы жылы орнотконбуз. Бул боюнча 3 окуу процессин көзөмөлдөгөн завучубуз бар. 3 завучта атайын ошол камералар бөлүштүрүлгөн класстары болуп, мисалы бул мугалимдердин сабактарын көрө алышат, онлайн сабакка катыша алат. Ар бир бизде 36 кабинет бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү кабатта кабинеттердин баарында тең камералар турат. Сабак кандай өтүлүп атат, сабак кандай уюштурулуп атат, ошол сабактын жүрүшү, мындайча айтканда, билим берүүнүн жакшыртуу, жакшы көзөмөлдөө максатында камералар коюлган. Ушул жерден мисалы үчүн барып мугалимди тоскоол жаратпай эле сабактарын көрүп, угуп отурабыз ушул жерден. Эң биринчи эле ошо сиздерге жеңил болуп калса керек, ар бир кабинетти ачып карабай. Бул биринчиден ошол ар бир кабинетте мугалим барбы, сабак өтүлүп атабы деп баягы биз үчүн жеңилдетүү абдан жакшы. Былтыркы окуу жылында мындайча айтканда жакшы результат алдык да, өзүбүз үчүн, мугалимдер үчүн дагы. Ал жерде мисалы үчүн бул видео сабактар сакталып калат. Кийин ошол сабак керек болсо, ошону кайрадан алып көрсөк болот да. Кээде ата-энелер келишет, балдарыбыз сабакта кандай катышып атат, мисалы үчүн математикада, кыргыз тили адабиятында кандай катышып атат балам, ошону көрсөм болобу. Алдын ала айтышат, анан расписание боюнча келишет, чогуу отуруп ата-энелер менен сабак көргөн учурларыбыз да болот. Бул жактан көрүшөт. Ооба. Анда бул баягы үндү дагы алган Үндү да ала алат. Үндү да ала алат. Мисалы үчүн азыр бул кабинетти алалы, мынакей. Бул жерде азыр пока баягы окуу баштала элек да. Бул кабинет мисалы үчүн азыр география кабинети. Бул жерде кандай сабак өтүлүп атат, мугалим кандай иштеп атат, балдар менен толугу менен карап көрүп отурабыз. Азыр мугалим отурат, мисалы үчүн. Азыр мына ошол ар бир кабинетте интерактивдүү доскалар да бар. Ал жерде мугалим кандай сабагын өздөштүрдү, уюштурду, канча бала сабакка катышты, ушул жерде карап 45 мүнөт бою сабакты көрө алабыз башынан аягына чейин. Андан кийин ошол мугалим менен отуруп сабактын өтүлүшү боюнча анализдейбиз. Дагы кандай жардамдар керек, ал боюнча маектешебиз. Мектептин ичинде канча кабинет болсо, ошончо
36 кабинеттин баарында бар. Андан сырткары мультимедийный кабинет бар, актовый зал бар, китепкана бар, ошолордун баарында тең камералар орнотулган. Мектепте болуп жаткан жалпы маалыматты мындайча айтканда бир эле жерде отуруп байкоо жүргүзүп карай алабыз. География сабагында мисалы үчүн. Андан кийин мен башка сабактарды көргүм келсе, ал кабинеттерге кирем. Азыр бүгүн балдар келип китептерин алып, ушундай болуп атат. Китеп алып атышат. Бул кабинет мисалы үчүн биология кабинети. Жакшылык биология мугалими. Ал бүгүнкү күндө сабактарын мозаика программасы менен берип, окуучулардын ойлоо жөндөмдүүлүгүн, предметтерге кызыгуусун арттырууда. Санариптештирүү менин жашоомдо ала турган болсом, бир топ жеңилдиктер пайда болду десем болот да. Себеби бүгүнкү күндө биологияны биз 3D форматында дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Себеби мынакей көрүп тургандай эле биз адамдын ички түзүшүн көрүш үчүн биз аны мозаик программасы аркылуу эле балдарга жеткиликтүү түрдө түшүндүрүп берсек болот. Себеби мозаик программасы аркылуу биз адамдын ички түзүшүндөгү жүрүп жаткан физиологиялык процесстерди дагы жана иштөө процесстердин баардыгын ушул программа аркылуу көрсөтсөк балдарга абдан жеткиликтүү болот экен. Жана балдар алган теориялык билимин бул жерден дагы бышыктай алышат. Жана кандай жүрүп жаткан процесстердин баардыгын балдарга оңой болот экен. Мына ушул мозаика программа аркылуу окуучулар видеолорду 3D форматта көрүү менен сабакты бат өздөштүрө алышат. Жакшылыктын айтымында бүгүнкү күнү алдыңкы технологияларды мектептеги билим берүү чөйрөсүнө киргизүү маанилүү дейт. Мындан сырткары ал санариптештирүү мугалимге жана окуучуларга көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берерин айтты. Санариптештирүү бүгүнкү менин жашоомдо чоң ролду ойноп калды. Себеби биз санариптештирүү аркылуу дагы жаратылыштагы жүрүп жаткан кубулуштарды дагы биз 3D форматында, башкача айтканда 3D форматында дагы баардык процесстерди ушинтип көрсөтүүгө толук мүмкүнчүлүк жаралды. Мынакей бул жерде көрүп тургандай эле жаратылыштагы кубулуштарды дагы 3D форматында көрсөтө алам. Бүгүнкү күнү биология мугалими бир топ билим берүүдөгү тиркеме сайттарды ийгиликтүү өздөштүрүп алган. Доска менен иштейбиз. Интерактивдүү доскадан биз доска катары дагы жазып, темаларды ар кандай же болбосо сүрөттөрдү коюп, же болбосо ар кандай схемаларды чийүүдө шаблондорду колдоно алабыз. Мисалга айта кетсек, ушул сыяктуу таблицаларды. Жана ошондой эле информатикада көбүнчө балдар 25тен окуучунун саны ашып кетсе 2ге бөлүнүп окуат. Ошол учурларда көбүнчө доскага чыгарып же болбосо сурап бир нерселерди сураганда бул интерактивдүү доскадан ушундай колесодон аттарын жазып, кызыктырып, бирөөнү таңдап доскага чыгарып неме кылабыз, жоопторду сурайбыз. Андан тышкары бул жерге темаларды жазып өзгөртүп алсак болот. Компьютерлердегидей эле бул жерде дагы интернет кошулган. Интернеттен көбүнчө биздейкен презентацияларды жасап, жана ошондой эле оюндарды, тесттерди чыгара алабыз. Мисалга айта кетсек, кээ бир сабактардын шилтемелерин көрсөтүп койсом, мына өчүрүп салайын. Мисалга айта кетсек, мисалы информатика 6 класстын темасы боюнча бул чоң экран болуп чыгат кийинчерээк. Мисалы баштоо, эмнелерди кылабыз биринчи, алтын эрежелерди сактайбыз, тапшырманы текшеребиз, жаңы тема менен таанышабыз, анан бышыктайбыз, анан эң акырында үйгө тапшырма берилет. Буларды баскан сайын бизге керектүү маалыматтардын баары чыга берет. Мисалга айта кетсек, алтын эрежелер
окуучулардын баардыгы алтын эрежелерди билишет. Мисалга айта кетсек, кызыктырыш үчүн жана эстерине сактап калыш үчүн биз мисалы бир эле сабакты экинчи сабак менен байланыштырып, мисалы кыргыз тили менен байланыштырып, макал лакаптарды да киргизип койсок болот. Чындыгында азыркы учурда көпчүлүк окуучулар коомдун талабы болгон заманбап технологияларды колдонуу менен өз алдынча билимдерин жогорулатып келишет. Уюлдук телефон аркылуу окуучулар түрдүү маалыматтарга ээ болуп жатат деп айтсак жаңылышпайбыз. Андыктан бүгүн балдар технологияларга жакын болуу менен бирге аларды тез өздөштүрүүдө. Бул биздин мектебибиздин сайты. Бул жерде bizde elektronik kitapxana деген bölüm var. Ата-энелерге bölümü, окуучулар үчүн bölüm. Бирок электрондук китепканада атайын класстар үчүн предмет, ар бир класстын бөлүмү бар. Мисалы үчүн бала үйүндө китебин унутуп калып, конокто болуп калдым, мен конокто болуп калдым, тапшырманы аткара албай калдым деген ушултоо болбойт бизде. Бул жерге келет дагы 11 классты 2 жолу басса, бул жерде биздин китептер чыгат. Kitapтерди ачат дагы, мисалы, бул жерде история Кыргызстана мисалы. Бул жерден кайсы беттен окуш керек болгон болсо, ошол бетти таап, бала тапшырмасын аткара алат, окуп эртеңки сабакка даярданып келе алат. Бул дедик 1 класстан баштап 11 класска чейин бардык предмет класстарда ушундай системаны киргиздик. Кошумча маалыматтарды алуусуна шарт түзүү иретинде ушул китепкананы ушундай жаңы заманбап дизайн менен жасатканбыз атайын. Бул жерде биздин баягы мотивация бере турган психологиялык китептерибиз, андан кийин улуттук чыгармаларыбыз, китептерибиз, баягы улуттук адабиятыбыз, дүйнөлүк адабияттарыбыз. Бул жер баягы окуу залы деп да койсок болот. Балдарыбыз жалпы ушул жерге келип отуруп алып окушат. Андан сырткары баягы биз электрондоштурулган китепкана системасындагы эң негизги нерсени мен айта кетейин. Бул Kindle, бул book reader, китепкана окуйт бул. Башка мисалы үчүн телефон сыяктуу башка нерселерди колдоно албайт. Бунун эң жакшы өзгөчөлүгү баягы китепти ачкандан кийин кадимки кара ак китеп форматы болот да, анан окуучунун көзүнө зыяны тийбейт. Кадимки китеп кандай болсо ошондой эле болот. То есть башкача айтканда зыяны жок окуучуга. Мисалы дейдик, бул жерде русский язык и чтение дейт, мисалы 2 класс. Бала келди, бияктан тапшырма аткарам. Баягы сумкасын көтөрүп алып келип кереги жок да. Ачат муну, басат. Бул жерде китеп ачылат. Бул жерден анан страницалар ачылып, улам кийинки кайсы страницага келген болсо, ошентип кете берет. Так. Канча китеп кирген бул жерде? Бул жерде азыр жалпысынан ар бир 1 класстан баштап 11 класска чейинки бардык китептер киргизилген. Окуу предметтери. Мисалы үчүн биологиясынан баштап адабиятына чейинки бардык китептер дээрлик бул жерге киргизилген. 1 класстан 11ге чейин. Андан сырткары, мунун мисалы үчүн памяты 16 гигабайт да. 16 гигабайт бир китеп бир аз эле орунду ээлейт. Мунун ичине көптөгөн китепти киргизсек болот. Ошол эле маалда жана дүйнөлүк адабий чыгармаларды киргизсек болот. Окуучу келген азыр мисалы үчүн окуучулар мындай болуп калбадыбы? Классикалык дегенде китепти окугандан эригинишет. Бирок телефондой болуп, муну алып окуса, бир аз кызыгышат. Мисалы, ачып алат дагы балдарыбыз көпчүлүк учурда болот, бир жака отуруп алып, ошол жактан атайын ушундан окуганы келишет китептерин. Себеби телефонго окшош. Бала телефонго жакын. Ошон үчүн баягы анан бул жердеги тамгалар да так болуп, даана болуп, анан кайсы жерге келген болсо ошону сактап койсо, кийинки келип ачканында ошол мүмкүнчүлүк болуп турат да. Ошол жерден кайра улантып кеткенге. Анан бул жүк эмес. Кенеде эле бир нерсе, бирок ичине жүздөгөн китепти батырып алса болот. Ондогон китеп дейчи, ондогон китепти батырып алса болот, 100га чейинки китеп. Бул абдан жакшы, ыңгайлуу балдар үчүн. Биз азыр Кудай буйрса, жанагы электрондоштурулган мектеп долбоорунун алкагында ошо ичиндеги бир нерсебиз ар бир класска ушундай Kindle'дардан алуу болуп атат. Ар бир окуучу балага. Мектептин китеп эмес, ушуну эле берсек. Бүгүнкү күндө 3 бар. Ошо 3-өнү 1 жыл бою колдонуп көрдүк. Бул эксперимент катарында көрдүк. Балдар кызыгат бекен дедик, окуйт бекен дедик. Чындыгында эле кызыгуусу да болот экен, окуйт да экен балдар. Ошондон улам азыр быйыл эми
сунуштайбыз, буйрутма беребиз. Башкармалыбызга, департаментибизге, башыбыз үстүбүздө турган органдардын баардыгына буйрутмабызды беребиз. Кудай буйрса, мен ойлойм, цифровизация именно ушул жерде жатат. Балдарга баягы ден соолугуна да жакшы. Баягы сумканы, оор сумканы рюкзакты артына асынып алып келгенден көрө бир эле ушуну көтөрүп келишет. Китептен баардыгы ушакта болот. Интернетсиз иштейт. Интернетсиз иштейт. Биз эң маанилүүсү биз буларга китепти жүктөп койсок гана болду. Каалаган учурда болду. Эчтекенин кереги жок. Интернетсиз каалаган жерден ачып, каалаганда иштей беришет. Бүгүнкү күнү билим берүүнүн приоритеттүү багыттарынын бири бул санарип технологиялары. Андыктан жакынкы жылдары аймакта дагы мектептер санарип мектепке айланат деген үмүт чоң.